Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан эже карындаштар, сиздер үчүн аябаганда жакшы кабар. Андыктан бул видеону мына Москвадагы хозяиндердин группаларына, халтура, подработка бардык группаларга таратып коюшуңуздарды суранат элек. Биз бүгүн метро Волгоградскийдебиз. Техноколдун 2-этажы, ардайымдай кыргыз базары, бияк билесиздер. Кыргыздардын кийим дүкөндөрү аябай көп. Чайханалар, бардык нерсени тапканга болот. Ашафи деген дүкөндү биз тапканбыз. Ошонун жарымыны Азиза деген карындашыбыз бул жакты өзүнчө ачып иштетип баштаган экен эле. Тилекке каршы бул жерде ошол өзүнүн келген баасында эле сатайын деп башка сферага өтөйүн деп атыптыр. Өзүнө сөз берелик, өзү кенен тааныштырып, балар менен көргөзүп берсин да. Саламатсыздарбы? Менин атым Азиза. Мен Кыргызстандан келип ушул чакан бизнести ачып көрөйүн дегем. Бирок менин профессиям башка болгон үчүн бул иш мага ылайык эмес экен. Ошон үчүн Кыргызстандан келген бардык товарларды өзүнүн баасына эле берүүнү туура көрдүм. Кимди ким алам деген болсо, мен бир аз айтып кетейин. Мынандай велюр двойкалар биз 2000 рубльдан сатып атканбыз. Келген баасы менен 1200дөн беребиз. Двойка бул двойка, мына астында шымдары бар. Шымдар тиякта кийлип турат. Андан тышкары мынандай флис трёхниткалар, ичи начос, флисованный начос. Бул жакта негизи көрүп атам, сатып аткан балары 4000-5000ден сатып атышат. Өзүнүн келген баасына 2200 рубльдан беребиз. Двойка. Бул толстовкалар, бул дагы двойка, астында шымы менен. Бул болсо толстовкалар, зип толстовкалар, и мындай. Зиптер дагы бар. Зип замок менен. 1600дөн сатып атканбыз. Бул Пекин. 1200дөн өзүнүн баасына беребиз. Бул двойка же өзү эле бул? Бул өзү эле толстовкалар. Женский бардык, Ооба, андан тышкары флисованный толстовкалар. Двусторонний флис. Бул дагы шымдары менен ар бири. Двойка. Двойка. Келген баасы 1600 рубльдан. И мынандай гуанчжо тоже есть. Зип. Бул дагы шымы менен. Мунун өзүнүн келген баасы 1600 рубль. 1600 рубльдан. Андан тышкары лангслифтер. Лангслифтердин ушул оверсайздары бардыгы 900дөн. 900дөн. Кийимдер негизи көп эле сиздерде? Складтабы кандай? Ооба. Мен өзүм жашаган жерде көп кийимдер бар. Мен бир сыйра эле эл көргөнгө илип койгом. Андан тышкары свитшоттор. Свитшоттун жукалары, двухнитка. Свитшоттун жукалары бардыгы 1100дөн, 1600дөн деп сатып аткам. 1100дөн полностью берем. А бул тоже свитшот. Свитшоттун ичи начосу кышында кие турган. Ичи флис. Булар болсо 1800дөн сатылып аткан. Бере турган баабыз 1300дөн. Булар рубашкалар. Азыркы учурда тренддеги рубашкалар. Полу джинса. Көп расцветкалар бар. Рубашканын бардыгы өзүнүн баасында 1500 рубльдан. Негизи магазиндерде, российский магазиндерде көрүп атам, Валберсте көрүп атам 3000-3500ден сатылып атат. Андан тышкары көйнөктөр. Быйылкы тренддеги көйнөктөр, булар замша. Замшалар бардыгы 1200дөн. 1200дөн. Андан тышкары жең узун көйнөктөр, булар 1600дөн. Тоже замша. Быйылкы трендде. Мындай лапша көйнөктөр, бул трикотаж, Китай, гуанчжо. Булар тоже 1600дөн. Бул тоже гуанчжо, трикотаж, 5 расцветкада. Булар 1600дөн. 1600дөн. Бул двойкалар. Трикотаж, юбкасы менен 3 расцветкада. Черный, коричневый и бургунди. Быйылкы тренд расцветкалар.
Булар болсо 2200-дөн. 2200-дөн. Бул кандай айтылат? Свитер оверсайз. Тоже расцветкалары 4 расцветкада. Шоколад, бургундия, черный и белый. Булардын басы 2000-ден. 2000 рубльдан. И бул жакта манекенде кийип тургандар көрсөтүптөр болот. Андан тышкары бизде лонгслифтин түрлөрү бар. Булар жука, базовый. Булардын бары 600 рубльдан. 600-дөн. Буларды 600-дөн эч жерден таппайсыңар точно. Жок да вообще мындай баа жок. Жок. Мен Кыргызстандан 600 сомдон алып келгем, Россиядан 600 рубльдан берип атам, ошондо Жол кирелерди дагы коюп атсыз. Жол кирени дагы еще өзүнүн келген басынан да ылдый кетти да. Мынандай жемфрлер бар. Булар 900. Бул дагы өзгөчө экен артына замок менен. Андан тышкары биякта расцветкалар көп. Мынандай пижамалар бар. Бул пижама тройка. Ичинде майкасы да бар. Көргөзүп коеюнчу. Ичинде майкасы менен, если алам дегендер болсо сүрөттөрүн жөнөтөм. Качествосу жакшы, ткань приятный, жумшак. Канча айым ошо? Негизи өзүнүн басын айтайынбы, өзүнүн басы 1200-дөн болчу. Өзүнүн чыккан басы. Мен 1000 рубльдан берип атам. Бул чыккан басы 1200 сом. Негизи башында муну 2300-дөн сатып атканбыз. Валбристе 3700-дөн туруп атат. Азыр 1000 рубльдан. Количествого бар. Алам дегендер болсо оптовый баа менен дагы баасын сүйлөшөбүз. Лайсиналар пушап кетет. Пушап лайсиналар размерлери бар. Булардын басы 850 рубль. 850. Мындай дагы лонгслив бар. Капюшону менен. Жеңи узун. Бул болсо 500 рубль. Андан тышкары мыналар болсо тройкалар, мынын үстүн жака жыйнап салып турмун. Үстүндө майкасы, сыртынан кийген кардиганы бар. Булар 1200-дөн. 1200. Тройкалар 1200-дөн. Аябай арзан вообще. Анан мынандай кашемир шымдар. Кашемир шымдар 2 расцветкада, размер S, M, L, XL. Булардын бары 1000 рубльдан кетип атат. Негизи келген балары 1500 сомдон оптовый баада келген. Артына сатып атсыз бардыгы да. Булар болсо ошо тройканын шымдары. Андан тышкары азыр бизде кайрадан мода болуп аткандар, булар лампастар. Муну болсо кээ бирөө түшүнбөгөндөр, бул илгерки модель дейт. Мен өзү негизи тренд менен кууп кийинем. Ошон үчүн мен өзүмө жаккан стилдегилерди алып келип алгам да. Бул шымдардын бары 1000 рубльдан. Келген басы өзү 1000 сомдон келген, 1000 рубльдан бергенде артка кетип сатылып атат да. Курс менен эсептегенде дагы. Курс менен Жол кирени эсептегенде вообще банкротсуз да. Банкрот деген ал уже 500 миңден үйдө кеткендер банкрот да. Булар болсо ошо велюрлар, тоже айттым, 1200 рубльдан сатылып атат. Мындай трикотаж двойкалар, юбка, үстү кофтасы менен. Булар кече Люблинодон көрүп келдим. Оптовый басы 1800 рубльдан экен. 1200 рубльдан келип алып кетсеңиздер болот. Андан тышкары сумкаларды айтсаңыз. Сумкалар. Эми бак сумкалар трендтер. Быйылкы трендтер. Замша. Замшалар булар 1800-дөн. И тоже Прада замша. Быйылкы хит расцветкалар. И булар дагы 1800-дөн. На сумкалар тоже бул кийимдер менен окшоштуруп алганга, тоже хит расцветка. Булар 1500-ден. Жакшы. Бул кийимдерден көп, кыскасын айтканда, жетет барына. Ооба, мен өзү бул жакта отелде жашайм, ошол жакта алып келип ресепшндагылардын тилин албай эле алып кирип комнатага полностью тизип койгом түр-түрү менен. Четинен алып келип бере берем. А если доставка, то метродон метрого чейин. Метрого доставкадан кылып бере аласызбы? Ооба. Жетишпей калбайсызбы? Көп адам жазып чалып, эмнеге адам көп?
жетишпей калышыңыз деле мүмкүн, бирок Ну, досторум бар. ушул баада жанагы доставка бар экен, значит, да. Досторум бар. Если только кечинде доставка кылабыз да, биз жумуштан чыгып алып, анан доставка кылабыз. Аябай жакшы экен. Мына могу жерде дагы кийимдер бар. Кыскасын айтканда көп кийимдер экен, туугандар. Бул ошолордун Кийимдер аябай көп экен, ооба. расцветкалары калганда. Могулар мындай калын, мына ушундай калын шымдарды издегендер дагы бар беле, жакшы. Анан негизи бул Ашафи деп буга чейин тартканбыз да. Бул дүкөн жабылбайт. Бул Ашафи иштей берет, анан жана бул жабылып кетти деп Зарнига эжебиз урушуп жүрөсүң мен. Жабылды деп тапсаң депчи. Ошондой. Бул жакта кийингени келсе, мына семейный келсе деле болот, мына агалар менен келиңиздер, мына эркектердин кийимдери бар, аял кишилердин кийимдери, детский кийимдери бар, спецодежда дегендер бар. Самса, кыскасы чайхана, майхана барлык нерсе бар. Адрестерин жазып койдук. ЖК номерин калтырып койдук, номерлерди айттык. Ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Группалар менен таратпаңыздар. Кийимдерин сатып алышсын. Анан жанагы Telegram группаны айтып коеюн. Өзүмдүн группам, комментарий коюп койгомун. Москвада бири-бирине жардам беришип, ушул жактан сүйлөшүшөт. Мекендештер катты алып кирип, группада сүйлөшсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт. Келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.